Дарыланууда албетте комплекстүү дарылануу керек. Комплекстүү дарыланууга мен сүлүк жана пероксид водороду, башкача айтканда суутек водородун колдонуңуздар деп көп айтып келем. Сүлүк эң жакшы бул организмди тазалаган жаныбар болуп саналат. Илгертен эле атам замандан бери эле эч кандай дары колдонулган эмес биздин аталарыбыз. Алар арам канды соруп алган бул сүлүк деп айтып келишкен. Сүлүктүн кандай төмөнкү жакшы кызматтары бар. Бул эң биринчи сүлүк өзүнүн оозундагы шилекейиндеги 130га жакын ферментти организмге чачат. Экинчи жакшы кызматы кандын ичиндеги вена болобу, артерия болобу, же лимфа болобу, ошонун ичиндеги арам канды деп айтылган. Бул деген бизге керексиз заттар, оксиданттар пайда болуп калганда, ошолорду кадимкидей өзү соруп алып чыгып кетет. Көбүрөөк ушул жерден көбүрөөк сиздерге көңүл буруңуздар деп айтып кетким келет. Адамдын ичиндеги 3 кан тамырдын ичиндеги артерия, вена жана лимфа бездеринин ичиндеги кайсыны көбүрөөк соруп алып чыгып кетет экен? 5 тамырдын ичиндеги, 5 суюктугунун ичиндеги керексиз заттарды соруп алып чыгып кетет. Демек, биздеги мен дайыма айтып келген канализация деп аталган лимфа бездери биздеги канализация болуп саналгандыктан, ошол лимфанын ичиндеги керексиз заттарды гана алып чыгып, көбүрөөк алып чыгып кетет. Болжол менен 80% ушул лимфанын ичиндеги керексиз заттарды алып чыгып кетет. Ал эми артерия жана венадан 20% гана алып кетет. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, силер сүлүк койсо, канымдын баарын соруп алат, гемоглобиндин баары азайып кетет деп эч качан коркпоңуздар. Кийинки үчүнчү жакшы кызматы бул нерв тамырларын, нерв жипчелерин кошо иштейт. Ошол артерия, вена жана лимфанын жанында бара жаткан нерв талчаларын кошо иштеп, иглорефлекстик, башкача айтканда иглорефлексия терапия лечениясын өткөрөбүз го. Ошого окшогон жакшы кызматын көрсөтөт. Демек, урматтуу мекендештер, сүлүк бул эң жакшы адамга пайда берген дарынын, табигый дарынын бири деп айтсак эч качан жаңылышпайбыз. Албетте, сүлүктүн жаратылышта 650ге жакын түрү бар. Ошонун ичинен завод, фабрикада, биофабрикаларда ушул сүлүктүн зыяндуу жагын алып салып, зыянсыз жагын гана калтырып, адамдар үчүн, адамдарга ылайыкташтырылган гана түрү өстүрүлүп чыгат. Эми сүлүк бул гермафродит деп айтылат. Бул деген сөз сүлүктө эркектик жана аялдык эки жыныс органы тең болот. Булар кандайча көбөйөт? Ошол мисалы сөз түрдө биофабрикаларда чымкөнгө сүлүктү ар бир банкага 2ден тыштап коет. Ошол эки сүлүк бири-бири менен катнаш кылып, 30га жакын пилланы тыштайт. Кокон деп коет. Мына ошол ар бир пилланын ичинде 30-40га жакын сүлүкчөлөр чыгат дагы. Анан аларды уйдун, оорубаган уйлардын каны менен багып, алар чоңойгондон кийин, өзүнүн формасына келгенден кийин, өзүнүн размерин алгандан кийин, анан кийин адамдарга коюла баштайт. Мындан тышкары сүлүктүн дагы бир өзгөчөлүгү, албетте адамга окшоп бардык органдары бар. Эми ошонун ичинен буларда дем алуу системасы жок экен. Булар өзүнүн териси менен гана дем алат экен. Эми үчүн сүлүктү адамга койгондо суу агып турат. Бул деген ошол териси аркылуу сууну чыгарып, кычкыртекти алып, көмүр кычкыл газын тери аркылуу чыгарып турат экен. Албетте, сүлүк бул бир эле жолу коюлуучу жаны бар. Муну экзопаразит деп коет. Бул деген биздин денебиздин сыртынан гана тиштеп, ошо сыртынан гана тиштеп, териден гана тиштеп, бизге чоң жардам берген экзопаразит жаныбар болуп саналат экен. Мындан тышкары булар албетте дагы бир өзгөчөлүгү, булардын ашказаны ооз көңдөйүнөн арткы тешикке чейин бүт ашказанды ээлеген. Ичегиси аз эле болот. Аз эле орунду ээлейт дагы, эң көп орунду ашказаны ээлейт. Демек булар биздеги керексиз суюктукту соруп атканда ошол ашказаны
толот. Качан гана толгондон кийин гана кое берет экен. Албетте жаратылыштагы сүлүктөр булар уйдун, койдун, балыктын, баканын деп ар бир жаныбарга өзүнүн сүлүктөрү жаратылышта жүрүшөт. Ал эми биздегилер болсо, фабрикадан чыккандар болсо адамдарга коюлат деп айтып кеттим. Эми албетте сүлүк бул бир жолу коюлуучу деп дагы бир жолу айтып кетем, урматтуу мекендештер. Эч качан коркпоңуздар, бул кайра коет экен деп эч качан ойлобоңуздар. Себеби деген сүлүктү сиз азыр койгондон кийин ал тиштебейт, ал тиштебейт. Айрыкча булар деген фабрикадан жасалып келгенден кийин булар жаратылыштагы сүлүктөргө караганда бир аз слабый, мындай алсызыраак болушат. Ошон үчүн булар экинчи жолу кайра адамды тиштей албайт. Себеби анын ичинде ашказаны толтура кан тургандан кийин ал кайра тиштебейт. Булар деген сөзсүз түрдө саламат сактоо министрлик тарабынан баардык өлкөлөрдө бир жолку коюлуп, анан ал утилизация болсун деп айтылып калган. Ошондой приказдар чыккан. Демек буларды 5% жана 10% хлораминге салып, буларды өлтүрүшөт. Албетте кайсы ооруларда коюлат деп сурашыңыз мүмкүн. Коюлбай турган гана оорулар көп. Аз, коюлбай турган гана оорулар аз. Бул гемофилия, геморрагический васкулит жана рак ооруларын акыркы метастаздар болуп калган мезгилинде койгонго болбойт, жана кош бойлууларга коюлбайт. Эми бизди окуткан профессорлор ичинен бир профессорубуз кош бойлууларга дагы коет. Эми эмне үчүн кош бойлууларга койбойт деп калган? Себеби сүлүк тиштегенде мунун оозунда, мунун оозу 3 оозу бар. Ушул 3 көңдөйүндө ар биринде 90дон хитиновые зубы деп коет. Хитиндик тиштери бар. Ошо менен тиштеген үчүн ал терини тиштеп, териге катуу оору берген үчүн кош бойлуулар ооруну көтөрө албастан баягындай жыйрылуу, схватка болуп кетпесин деп кош бойлууларга коюлбайт. Албетте мунун оозундагы дарысы өтө чоң жардам берген үчүн бардык ооруларда, жогоруда айткан оорулардан башка бардык ооруларда кое берсе болот. Эмне үчүн? Себеби деген оору бул кан тамырлардын, без тамырлардын керексиз затка толуп калгандыгынан келип чыгат. Демек биз каным коюланып калыптыр деп сиз аптекадагы кан суюлтуучу таблеткаларды ичиңиз мүмкүн. Жок, андан көрө сүлүктү койсоңуз, сүлүктүн оозундагы дарысы ферменттери щелочь болуп саналат дагы. Кандын ичиндеги бүт керексиз заттарды сыртка чыгарып, канды щелочка айландырып берген үчүн биздин каныбызда эч кандай микроорганизмдер жашабай калгандыктан кан суюлуп, адам өзүн жакшы сезип калат. Мындан тышкары албетте сүлүк жөнүндө айтса көп абдан сонун жакшы жактары бар. Муну бир эле сүлүк коюп эле жакшы болуп калсам болобу деген суроолор болушу мүмкүн. Жок, сиз бир эле сүлүктү коюп эле кан тамырды кантип тазалайсыз? Ал үчүн сиз сөзсүз түрдө тамакты жөндөшүңүз керек, суу ичкенди үйрөнүшүңүз керек, жана канды тазалоочу башка табигый чөптөрдү колдонушуңуз керек. Эми мен биздин дарылоодо, биздин медцентрдин дарылоосунда биз сүлүктөн тышкары суутек перексин дагы колдонобуз. Суутек перексин колдонуу бул профессор Иван Павлович Неумывакиндин методу болуп саналат. Ал космический врач болгон, ал космоско учкан космонавттардын врачы болгон. Алар космонавттар аба кычкынтеги жок мейкиндиги учуп барганда, кайтып келгенде буларда кычкынтек аз болгондуктан булар кыйналып калышкан. Ошон үчүн табигый кычкынтек киргизиш үчүн Неумывакин суутек перексин тамырдан куйдурган, жөнөкөй сууга кошуп ичирген. Демек, сиз кантип ичем дегенди буга чейинки видеолоруман перексти кантип колдонуусун өзүңүз көрүп алсаңыз болот.